менен урматтуу достор, кандайсыздар? Билесизби, KG долбоору өзүнүн Instagramдагы баракчасынан түз эфирин баштап жаткан маал. Достор, биз сиздерге жарыялагандай эле бүгүн бизде конокто жаш бизнесмен Мада Төлөмүшев байкебиз бар. Мада байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Бизнеске бул муктаждыктан бизнес баштадыңызбы же болбосо бул кыялыңызды орундатуу максатында баштадыңызбы? Негизинен андай деле көп ой деле жок болчу. Бизнес кылам дегенчи, анан балдар болуп бир иш менен алек болгонбуз сүрөт тармагында. Ошол тармактан баштап эле жакшы акча таба баштадык. Анан ошол менен кызыгып кетип, ар кандай башка бизнестер жөнүндө дагы маалымат алып, ошолор менен иштеп көрөлү деп, ошол жака дагы акча салып, ар кандай бизнестерди көрдүк. Кээ бирлери окшошту, кээ бирлери окшошпой калды. Бирок эң башкысы башты ылдый кылбай, ошо башты көтөрүп алдыга кадам кылган ошол туура го деп ойлойм да бизнесте. Айтып атпайсызбы, бирөөсү окшошпой калды, бирөөсү окшошуп кетти деп. Ошондо кайсыл иштерге аракет кылып көрдүңүз? Алар окшошпой калды жана алардын ордун башка кайсы иштер менен толуктап кеттиңиз? Мисалы, биз билгенден самсы жасап. Мисалы, ооба, биз болсо жана базарларда коляска сүрүп балдар сатышат го, самсыларды, чайларды. Ошондой балдар жумушка алып, мен самсы ишканасын ачып, ошо самсы чыгарып, ошо балдарга мисалы 40 сомдон сатсак, алар барып 50 сомдон сатышчу да алардычы. Анан ар кандай акциялар жүргүздүк, чайларын бекер кылганга аракет кылдык, ар кандай иштерди көрдүк да. Анан кийин бирок тилекке каршы бир жыл иштедик. Башында жакшы болгон, анан кийинчерээк эле кыйналып, анан жакшы окшошпой калды да. Ушундай. Андан кийин эле ошо жактан эле иш болуп атып, анан ал жакта эми базарда көп чет өлкөдөн келген кишилер иштейт. Анан ошол жактан кишилер менен таанышып, алардын маселелерин билип, анан алар көбүнчө могул документация жагын, виза жактары абдан оор маселе болчу аларгачы. Биякта жүрүш үчүн, мисалы, инострандык жарандарга визасы болуш керек. Визадан тышкары иштейм десе, иштейм деген уруксат, күбөлүк болуш керек да. Аларды алыш деле оңой эмес. Ага документтер чогултуш керек, кагаздар топтош керек, справкаларды алыш керек. Анан көбүнчөсү эми аны билбеген адамга кыйын да. Биз болсо ошол тармагын ошолор чогултуп, ошол кандай бир кызмат көрсөтөлү деп, ошол кызматыбызга кандай бир каражат алчубуз да. Досторум менен иштейчүмүн дедиңиз. Азыр дагы досторуңуз менен иштейсизби? Азыр өзүңүз эле жеке иштеп калдыңызбы? Жок, ар кандай проекттер бар. Мисалы, достор менен дагы чогуу бир проекттерибиз бар, көптөгөн. Өзүмдүн жеке проекттерим бар, ошолор менен иштейбиз. Мисалы, мындан тышкары жеңил машиналарды арендага берем, ижарагачы. Анан ал жак эми мен өзүмдүн тармагымда. Мисалы, мындан тышкары Нурсултан Кубанов деген дос болгон бар, ал менен дагы чогуу иш чараларыбыз бар да. Урматтуу достор, бизде конокто жеке ишкер, бизнесмен Мада Төлөмүшев бар. Андыктан бизнес тууралуу суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Мада байке, бизге мындай көп суроо келет да жаштарданчы. Бизнеске болгон идеяны же болбосо кандай бизнес ачарыбызды кантип билсек болот деп. Кандай сунуш айтат элеңиз? Негизи мен болсо бир эле тармакта иштей бербейм да, ар кандай иштерди көргөнгө аракет кылам да. Мисалы, менин мындай идея деле кандай бир келбейт, бирок мен кандай бир маселе пайда болсо, чечилбей жаткан маселе пайда болсо, бирөөнүн ошону кандай чечсе болот, кандай кызмат көрсөтсө болот, кандай жардам көрсөтсө болот деп, анан ошол жардамга тыйын сураса болот да. Мисалы, биз чет өлкөдө жарандар менен ошондой эле болгон да. Алардыкы дайыма ай сайын эле визалар менен эле кыйналып эле убактысын баарын ошол посольствода же биздин миграцияда жарым күндөрүн коротуп салышты да. Анан биз айттык, давайте биз силердин кагаздарыңызды бүтүрүп берели, бирок сиз мынча төлөп бересиз деп. Биз өзүнчө бир юракадемияны бүткөн кызды жумушка алып, ага айлык төлөп берип, биз кишилер топтоп, документтер топтоп ага беребиз, ал документтер чогултат, ошентип бердик да. Мисалы, ар кандай
маселелер жаралат. Мисалы Кытай мамлекети өзгөчө ошондой элер менен иштейт да. Азыр мисал алып келейин мен. Мисалы ар кандай уюлдук телефондор пайда болуп атат, бирок ар бир телефон маселеси бул батареясы батордо отуруп атат. Ошол үчүн жанакы жанына көтөрүп жүргөн атайын PowerPoint деген ал дагы өзүнчө бул ошону ойлоп чыгып көптөгөн акча табышты да. Мисалы ушундай ар кандай ойлорду жүгүртсө, муктаж болгон нерсени чечип берсе, ошону бизнес кылса болот. Дароо эле бир суроо берип кетейин. Саламатсызбы дейт. Акча жок, бизнес баштоого мүмкүнбү дейт. Негизинен мен деле акчам болгон эмес. Мен сразу эле бизнеске кирип кеткен жокмун. Мен болсо кээ бир компанияларда иштедим. Ошо изучать этип өзүмө маалымат жыйнаш үчүн кээ бир кишилердин алдында да иштеп жүрдүм да. Ошолорду көрүп, үйрөнүш үчүн негизинен көбүрөөк маалымат топтосоңор, каражат жагы чечилет эле да. Анткени маалымат дагы балдарды, досторуңарды топтоп эметсеңер, каражатты чечишчү эми бат эле да, ал деле көп кыйынчылык жаратпайт. Эң башкы бул өзүнө ишеним керек. Ошону кыла алам, ошол болуп кетет депчи. Мен деле канча рисковать эттим. Мен карызга алып, акча алып, кээ бирлердин жаба албай жаман жакшы көрүшүп, кийинчерээк жабып, анан кечирим сурап ушундай ар кандай болот да эми. Ошол жолду өтсө, менин оюмча абдан күчтүү адамдар жаралат деп ойлойм. Өзгөчө бир. Сиз азыр бир нече иштерди кыласыз да, ар кайсы жерде. Анан алдыдагы планыңызда ошолордун баарын токтотуп же бириктирип бир эле чоң бизнес баштайм деген ойлоруңуз барбы? Негизи бар, ооба. Биз болсо көлдүн жээгинде жерим бар, ошол жака коттедж, мындай центр отдыха салайын деген ойлорум бар. Азыр жакынкы арада 2020-жылга чейин ушу максат койгом, 2 же 3 коттедж коёюн деп. Азыр көбүнчө каражаттарым ошол тармакка топтолуп, мындай акырындан өз мындай ойлорумду уже мындай бригадирлер менен проекттерди чийдирип, ошол боюнча уже маалымат топтоп, акырындан баштап атам да. Саламатсызбы Мадуу айке? Сыр болбосо бир айлык кирешеңиз канча сом? Эми Кудай башкыр. ооба, жакшы эле эми жетет дейм да. Бирок мен азыр бир айда бир фит алганга мүмкүнчүлүгүм бар да, бир 3-4 миң долларды керек болуш керек. Азыркы учурда бизнестин кайсы түрүнөн акча тапса болот сиздин оюңузча? Негизинен азыр көп түрлөрү бар. Бул кызмат түрүндө, соодагерчилик түрүндө, ар кандай бир жардамдарды көрсөтүү түрүндө көптөгөн нерселер бар да. Анан жөн эле бул жакта бир конкуренция дагы чоң. Анткени азыр көбүнчөсү эле бизнесмен алек болуп атат. Кимдин каражаты болсо ошо бизнеске эле. Мисалы биз башында машиналарды ижарага бере баштаганда көбүнчөсү түшүнчү эмес да бул жөнүндө. Анан кийинчерээк эле уже биздин группа бар да WhatsApp'та, канча киши берилет, канча киши берет деп. Ал жактан уже көп кишилер, байкелер пайда боло баштады. Машина алып эле ижарага берчү. Бирок мисалы ошол тармак бар. Бул жеңил тармагы да ижарага. Мен машинадан тышкары дагы соодагерчилик точкалар бар, алар дагы беребиз. Негизи ижарага берген абдан мындай айтканда ыңгайлуу да. Убактыңыздарды көп албайт. Алып коебуз, берип коебуз. Убагында келип каражатыңызды алып кетесиз. Ал каражатты бир жака жумшайсыз. Ушинтип ар кандай иштерди иштете берсе болот да. Ижара тууралуу айтып калдыңыз. Мисалы сизден машина алайын деген адам эмнелерди алып барыш керек? Может, паспорттун көчүрмөсү деген сыяктуу. Ооба, биз болсо ошо ижарага алайын деген водитель менен өзүнчө договор түзөбүз. Договордон тышкары 10 миң сом депозит берет. Ал 10 миң сом мындай айтканда амортизация деп коет. Мисалы ал водитель болсо эгер сүзүп алса машинаны, эгер бир жагын чийип алса, биз ошол 10 миң сомдон кармап, ошо машинаны өзүбүздүн машинабызды жасатканга аракет кылабыз да. Мисалы кээ бирлер бар, аренданы кармап бербей, 2-3 күн бербей кыйналып калышат да. Анан договор деп биз болсо ошол 10 миң сомдон кармап алып калабыз. Мадуу айке, кандай машиналарды бересиздер дейт? Менде азыркы күндө жалаң эле фиттер бар. Мен өзгөчө фиттерди эле алам да. Анткени башка машиналарды деле алып көрдүм, бирок
кичине фиттерге жетпейт экен да, ошондуктан азыр көбүнчө фиттер. Сиздерден мындай көбүнчө таксовать этебиз деп алышабы же башка деле? Ооба, көбүнчө таксовать этем деп алышат. Анан мен дагы мындай айткандай 10 күндүк же 20 күндүк деп бербейм. Мен договорду бир эң аз дегенде жарым жылга түзөм да. Ошентип бересиз. Бизнесмен болуш үчүн кандай мүнөзгө ээ болуш керек дейт? Эң башкы бул коркпоо керек. Мисалы мен 14 жашыман баштап эле иштеп баштадым да, анан кийин эле кээ бирдө кеч келип калчумун үйгө, кээ бирдө настроением жок, үйдө жүрчүмүн, анан ата энемдер корко берчү да, эмне болуп атат, иштеп эле койбойбу деп, жана дайыма эле мага иштеп эле койбойсуңбу, эмне акчаң жетишпей атабы, тинтип атабы, мынтип атабы дей берчү. Бирок мен көнүп алган жаным, мен өзүм иштегим келе берчү да. Анан кийин эң башкы ошо коркпоо керек. Көптөгөн элдер айта берет да, мисалы кандай бир долбоорду башташ үчүн, бизнес долбоорду башташ үчүн тиги жактан ой аласың, бул жактан ой аласың. Көбүнчөсү айта берет, тиягаң мындай кыйынчылык болот, биягың мындай кыйынчылык болот деп. Анан көбүнчөсү ошол кыйынчылык деп эле коркуп ошол ишке барбай коет да. Андан көрө өзүм позитивдүү ойлонуп, мен окшоштура алам, эгер мындай кыйынчылык болсо мен ошого мындай жол табам деп өзүн жакшы настрой кылып туруп ошол ишке кирсе жакшы эле болот деген ойдомун да. Саламатсыздарбы? Кылган жакшы ишиңе мактанба дейт. Бирок кайрымдуулук иштерин өткөрүп турасызбы дейт. Ооба, мен студент кезимден эле баштап кайрымдуулукка көп көңүл бурчубуз. Студент кезимде деле мындай айтканда активдүү жашоону өткөрчүмүн. Биз болсо студенттик союз деген бар болчу бизде. Биз кийимдерди чогултуп, каражаттар чогултуп, жаңы жылдын алдында детский домдорго барып, кандай бир жардамдарды көрсөтчүбүз. Мен деген жаш сөз бар эмеспи, устаттан шакирт өтүптүр деген. Сиздин дагы устатыңыз барбы? Мисалы, мындай кыл деп кеңеш айтып турган же үй бүлө маселе? Бизнес тармагы. Негизи бизнес тармагында мен эгер кандай бир ишти баштайын дегенде мен көбүнчө маалымат алганга аракет кылам. Эгер биз мисалы кийинчерээк чоң кандай бир курулуштарды баштап калсак, мен ошо курулушчулар менен сүйлөшө баштайм да. Алардын ойлорун угуп, алардын ойлорунан өзүмдүн оюмду пайда кылганга аракет кылып, анан кандай бир мындай кеңешке келип, чечим алганга аракет кылам. Кээ бирөө мисалы китептерди окуп бизнес тууралуучу же тренинг семинарларга катышып маалымат топтойт экен да. Сиз дагы өзүңүздүн ишиңизди баштаганда ошол китептерден да жардам алдыңызбы же китеп окубайсызбы бизнес тууралуу? Мен көбүнчө интернеттен карап баштайм. Интернеттен кандай бир кайсы өлкөдө бул тармак өнүккөн, кандай иштешет, кээ бирдө чет өлкөгө чалып сүйлөшүп маалымат алганга чейин ошого чейин барабыз да. Кээ бирдө эгер ошончолук кандай бир камсыз болсо, анда мен чет өлкөгө чыгып келгенге дагы ошол жака барып жолугуп сүйлөшүп маалымат алганга да аракет кылабыз. Кутман күнүңүздөр менен дейт. Мадыбай эке, сиз канча сомго банкрот болгонсуз эң көп? Эң көп $7,000 болгон. Ошондогу эмеңиз кандай? Сезимдериңиз? Негизи мындай көп деле өкүнгөн эмесмин. Өзүмдү негизи кыйынчылык келгенде мен өзүмдү кандай бир туура мындай айтканда туура настроить эткенге аракет кылам да, настрой койгонгочу. Мисалы $7,000 минус кеткенбиз, анан кийин мисалы ал $7,000 бул сабак, түшүнөбүз көп нерсени. Мындай болбош керек, кийинчерээк мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек деп ушундай кандай бир жакшы настройлор коюп анан алдыга кетем. Чын айтканда көп мындай сарсанаа болуу да кереги жок да. Анткени менин оюмча ошол нервден ар кандай ойлорду жүгүрткөн менен кийинчерээк өзүнүн зыянын алып келет да. Ошол үчүн мен тарынса деле көп кишилерге тарына бербейм. Кандай бир туура эмес сүйлөп койсо, ал сөзүн деле унутуп калам да. Анан көп мындай тарынчак, мындай кечиримдүү эмес, даже тарынчак деле эмесмин да. Мен мисалы бирөө менен урушуп кетсем деле кийин 2-3 күндөн кийин кайра эле сүйлөшүп андай деле жок да, таарынычым да. Анан бизнесте деле ушундай эле болуш керек. Мисалы иш окшошту,
окшошту, окшошпой калдыбы, анда башка ишти аракет кылып көрүш керек да. Саламатсыздарбы? Көп акча тапкан адам кандай сапаттарды баалайт экен? Сиз кандай сапаттарды баалайсыз адамга? Негизи аракетчилик мага абдан маанилүү да. Эгер ар бир адам аракет кылса, кандай бир ийгиликтерге жетет деген ойдомун. Азыр биз көптөгөн, мен өзгөчө көптөгөн байкелерди билем. Колу буту жок болсо деле өзүлөрү кандай бир аракет кылып, ар кандай аракеттерди көрүп, каражат тапкандар, байкелер, эжелер бар да. Ошол үчүн дайыма аракет керек. Кандай бир кыйынчылык болбосун, дайыма аракет кылып иштей берсе, алдыга баса берсе, бардыгы болот деген ойдомун. Кутман күнүңүздөр менен. Мадыл айке, жубайыңыз бар болсо, анын кайсыл сапатына баалап турмуш курдуңуз дейт? Жубайыңыздын кайсыл сапатына? Жубайым бар, балам бар. Эми сапат кандай жөнөкөй болчу. Эң башкы мен болсо эрте кетем, анан жумуштар менен жүрүп кеч келем да. Мага эң маанилүү болсо мындай үйдө отуруп, мындай жөнөкөй мен түшүнгөн, туура түшүнгөн жубай керек болчу. Ошол эми качестволору, өзү дагы адамгерчиликтүү, жакшы аялым бар ошо. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Мадыл айке, сиз жубайыңызга мындайча айтканда көп жылдан аркасынан тушкап жүрүп анан жетипсиз. Анан бизге суроолор келет да, көпчү сүйлөшкөн кызыма кантип жетсем болот, ошолорго кеңеш берип койгуңузбу? Мисалы, сиз ошондо бир адамды жакшы көрдүңүз, ошого жеттиңиз. Мисалы, мен болсо, чын айтканда мен көптөн бир 5-6 жыл мурун эле көрүп, эметип койгом да, мындай айтканда отметка болуп койгом да. Анан өзү ырдачы. Анан мен айтып атпайбы, биз болсо студенттик активист болуп, ар кандай концерттерди уюштуруп, ар кандай нерселерди көрчүбүз. Анан ошол жактан көрүп калып, жакшы ырдаган көрүп калып, аны жактырып, анан кийинчерээк анда Одноклассниктен таап алдым, ошо социалдык сеттен, анан жазышып, сүйлөшүп, анан кийинчерээк чогуу болуп сүйлөшүп, анан негизи жигиттер менен деле көп сүйлөшчү эмес, мындай айткандай мындай дружба деле болбоптур да, эч ким мененчи. Анан ошол, анан мен ойлой берчүмүн да, азыр мен айтсам, мени жоктоп койсо эмне кылам деп, анан айткан жокмун, акырын башкаларды сурадым, неге тигил бала артыңан чуркайт, ал менен сүйлөшпөйсүң деп кандай бир маалыматтар топтой баштадым. Анан өзүм анализ жүргүзүп, анан мындай кылыш керек экен деп, анан ошо аракетим жакшы эле болду. Демек, аракеттин аркасынан эле сүйүктүңүзгө жетти. Мадыл айке, айтсаңыз, 1 сомдон баштап эсептеген адам байыт деп коюшат го. Анан кээ бирөө акчаны туура пайдалана албайт. Көп акча тапса деле аны пайдалана албайт, каяка кетирерин билбейт. Негизи акчаны кантип туура пайдаланыш керек? Эми 1 сомдон башталат дейт, анан бирок мен чын айтсам, мен көп деле мисалы айлык берерде менде майда жок, же 20 сом, же 200 сом калып калса, мен калтырып койдо берем да. Менин оюмча канча берсең, ошончо келет деген ойдомун да. Канча жардам көрсөтсөң, же канча бир эң башкы көңүл да бияктачы. Мисалы өзүңдүн кол алдыңда иштеген кишилерге жакшы мамиле кылсаң, алар сен үчүн жакшы иштеп бергенге аракет кылат да. Ошол үчүн кандай бир тырышып 1 сом же 20 сом деп мындай абдан анча деле тырышканын кереги жок да. Негизи жок, бир 1000 сомдун маселеси болсо, ага бир жөн эле. Эгер 20, эгер 1 сом болсо, андай деле эмес да. Менин оюмча, анан кандай суроо болду эле? Акчаны кантип туура пайдаланыш керек? Акчаны негизи менде туугандар, ар кандай достор чала берет да, анан кийин сурай беришет да, 100 000 сом бериптир, 200 000 сом бериптир депчи. Мен негизи мына бардыгын ачык айтып коеюн, менде акча жатпайт да андайчы. Мен эгер акча жатса, мен бир жака салып, оборот кылып, ошол акчаны айлантканга аракет кылам. Менден акча сурабагыла деп. Негизи ушундай да, анан баары эле эрлер таарынышат. Анан мен айтам, жок, мен мисалы мен азыр ай сайын 2 айда же 1 айда мен азыр 1 машинадан алганга аракет кылып атам да.
Андан тышкары тигил жанакы өйдө айтып кетпедимби, коттедждер боюнча ойлор болуп атат, ошону акырындан кагаз түрүндө ишке ашырганга аракет кылып атам. Саламатсыздарбы дейт. Мадуу айке, жайлоого чыгып кой союп көрдүңүз беле дейт. Биз өзүм Нарында 4 жыл жашагам, Актыла Баетов айылында окугам. Мал менен деле, мал кайтарып, мал менен эле жүрдүк, бирок муздаганды билбейм, бирок мындай желектеп, муздап бергенден кийинчерээк анан эметкенге кыла алам да эми, сое алам. Анан бирок көптөн бери сое элекмин, ошол үчүн кичине начар болушу мүмкүн да. Кой алып келсе союп берейин. Мадуу айке, айтсаңыз, сиз азыр балалуу болдуңуз. Балага ата болуу кандай сезимдер болот экен, ага кандай тарбия бересиз? Мен ал балаңыз дагы мен дагы бизнесмен болом десе, аны колдойсузбу же башка? Мен кандай бир мындай айткандай рамкаларды койбойм эч кимге. Мен өзүм балама эмес, жакын досторума эгер оюң барбы, максатың барбы, инилериме ошо менен иштеп баштай бер дейм да. Анан кийин кандай бир рамкаларды койбош керек. Ар бир адам өзү кандай өзүнүн жолун табыш керек да. Мисалы мен ата энеме ыраазымын, мени бул окуу жайга тапшыр, тиги окуу жайга тапшыр, мындай бол, тигиндей бол деп айткан жок да. Мен өзүм тапшырдым, бирок башка тармакка кирип кеттим. Анан ушундай эми болду, анан бирок ошол ата энем жолду көрсөтүп эметкенге өзүм жолду тапканга аракет кылганга ошого ыраазымын. Ошол үчүн мен баламды тарбиялайм, бирок кийинчерээк могул жолго, могу тармакка барып, могу тармакта окуп, ушундай специалист бол деп кандай бир сөздөрдү айтпайм. Өзү ойлонуп, өзү чечүү керек да. Анан кийин тарбия боюнча бул болсо, мисалы айтып коет го, ар бир ата эне ар бир баланы өзүнөн жакшы болушун аракет кылат депчи. Биз деле ошо тарбиялап атабыз азыртадан баштап. 1 жаш болсо деле кандай бир айтканда жаныбарларды айтканга аракет кылдырып, акырындан жубайым эметет, үйрөтүп атат. Ошол үчүн жубайым да жакшы, ага да рахмат айтам. Мен жумушта болсом дагы ошону аракет кылып, мен ошо кечинде барганда кичине ойноп, анан туурап берип койгондойго абдан сүйүнүп калам. Ошо. Абдан жакшы. Мадуу айке, сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда кайсы кесип актуалдуу же болбосо аябай жакшы дейт? Менин оюмча азыр келечекте бир 5 жылдан кийин абдан актуалдуу болгон бул IT технология жагында болот да. IT тармагында жагында болот. Мисалы компьютер азыр чын айтканда бүт эле IT жагында да. Азыр паспорттарда биздики ID карта жана чиптер менен болуп калды. Ар биринде телефондор бар. Убакыттын аягында биздин жаштарга кандай кеңештериңиз бар? Эң башкы бул дайым аракет кылуу керек. Мисалы бир бизнести кылам деп бизнес кылып, эгер окшошпой калса, көбүнчөсүндө ойлор жаралат да. Мен анда бизнес меники эмес экен, башка тармакка кетиш керек экен депчи. Ошондой болбош керек негизи. Биринчиси окшошпойт, экинчиси окшошпойт, үчүнчүсү окшош мүмкүн. Же биринчиси окшошпой калып, экинчиси окшош мүмкүн. Ошол үчүн дайым аракет кылуу абдан зарыл да. Ошол үчүн кайсы тармакта болобу, спорт тармагында болобу, бизнес тармагында болобу, саясат тармагында болобу, дайым аракет кылуу керек да. Андан тышкары эң башкы нерсе бул сүйлөшүүнү жакшы билсеңиздер, көптөн ийгиликке жетесиңер. Мисалы, кандай бир туура сөздөрдү таап, туура сөздөр менен келгенге аракет кылсаңар, мисалы кандай бир мындай эле элементарно бир жумушка кирейин десеңер, силер биринчи барып мындай таанышуу, собеседование өтөсүңөр да. Ошол собеседованияда кандай өзүңөрдү көрсөтсөңөр, силерди жумушка алат. Туура көрсөтпөй койсоңор, анда жумушка албайт. Ошол үчүн дайым уялбай сүйлөгөнгө, өзүңөрдүн оюңарды билдиргенге дайым аракет кылгыла. Бул анан өзгөчө мен бир жакшындай айтканда кеңешим бул өзүңөрдөн улуу кишилер менен дайым сүйлөшүп, ошолор менен аралашып жүргөнгө аракет кылсаңар, бат мындай айткандай бат көп тажрыйба аласыңар да. Ошол үчүн
мен мынакей дайым өзүм улуу байкелер менен кеңеш алып сүйлөшүп, мындай болуп атат, тигиндей болуп атат, кандай кылса болот деп дайым ошо сүйлөшүп жүрөм да. Алар сүйлөгөндөрүн угуп, мен ошолорду өзүмө сиңдирип, кандай бир тажрыйбамды топтогонго аракет кылам. Ошол үчүн дайым сүйлөшүп, дайым жакшы көңүлдүү болуп, байкелер менен таанышып, жакшы байкелер менен таанышып, кандай уюттуу, уялбагыла да, барып таанышкандан жөн эле келип, мен сиз менен таанышкым келип атат деп деле таанышып, ушундай ушул жакты менен мага деле келсеңиздер болот. Дайым кандай бир өзүм жардам көрсөткөнгө аракет кылам. Урматтуу достор, бизде конокто бизнесмен Мада Төлөмүшев болду. Мада байке, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң бизнестин ээси болуп жүрө бериңиз. Достор, биз сиздер менен коштошобуз. Кийинки берүүгө чейин сак саламатта калгыла.